Турмуш сабактары биринчи китеп Ким эмнеге бай. Бир боорукер, эч кимге зыяны тийбеген, ар дайым жакшылык кылып көнгөн адам, ичи тар, ач көз, бирөөнүн кубанычын көрө албаган киши менен кошуна туруп калат. Бул кошунасы боорукер адамдын үй бүлөсү менен бакубат турмушта жашаганын көрө албай, ар качан анын маанайын бузууга аракет кылат. Кээде короосуна таштанды ыргытып салса, кээде эшигинин алдына жаман суу төгөт. Ошондой күндөрдүн биринде боорукер адам эрте туруп короого чыгат. Чыкса, эшигинин алдында жугунду толгон чака турат. Боорукер жугундуну төгүп, чаканы жалтырата тазалап, анан ага бакчадагы эң жакшы алмалардан толтуруп кошунасынын үйүнө барат. Эшигинин тыкылдаганын уккан кошунасы: акыры анын жинине тийдим окшойт. Эми анын жини келип, үйүндөгү тынчтык бузулат, деп ойлоп, айтчу сөздөрүн камдап барып эшикти ачат. Бирок кошунасы баягыдай эле жылмайган калыбында кыпкызыл алма толо чаканы сунуп туруп: «Ким эмнеге бай болсо, ошону менен бөлүшөт», — дейт.